Ассаламу алейкум. Розанын ашканасынан мини тортиктер рецеби. Тортубузду алгач камырын жасоо менен бисквитин жасоо менен баштайбыз. Бисквитине 4 дана жумуртка, 200 грамм ком шекер кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Жүз грамм süt, 100 грамм өсүмдүк майы кошобуз, дагы жакшылап аралаштырабыз. Жакшылап аралашкан аралашмабызга 25 грамм какао кошуп аралаштырып алабыз. Какао жана унду сөзсүз түрдө ээлеп кошуңуздар достор. Жана 1-1,5 стакан тегерегинде ун кошуп алабыз. Ал сиздин жумурткаңыздын чоңдугуна жана кичинекейлигине жараша болот. 1 пакет разрыхлитель кошуп алабыз. Мынакей достор, өзүңүздөр көрүп тургандай, ушул суюктукта камыр даярдап алуубуз керек. Даяр болгон камырыбызды пергамент салынган листке салып, 180-190 градуста бышырып алабыз. Даяр болуп пышкан бисквитибизди ушундай үйүңүздө болгон ушундай тегерек нерселер менен кесип алсаңыздар болот. Кааласаңыздар атайын кесчү форма менен, кааласаңыз ушундай стакандын учун башы менен эле кесип алсаңыздар болот. Атайын формаларга кесип алгандан калган бисквиттерибизди кааласаңыз колуңуздар менен, кааласаңыздар ушундай рондо менен майда кылып майдалап алабыз. Атайын тегеректелип кесилген бисквиттерибизди бир катар тизип листке, үстүнө кааласаңыз банан, кааласаңыз киви коюп чыксаңыз болот ушундай кылып. Жана даярдап алган кремибизди тегиз бир катар үстүнө салып чыгабыз. Мен кремди мурун эле даярдап койгом. Бул кремдин рецеби менин Instagram баракчамда бар. Кадимки эле үйдө жасалган крем. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй, бул эң акыркы этап, кооздоо этабына келдик. Көрүп турганыңыздардай, майдаланган бисквиттерди банан жана крем коюлган таттуубуздун үстүнө ушундай кылып себелеп, тегистеп, жакшынакай кылып кооздоп чыгабыз. Таттуубуз даяр болгондон кийин 1-2 саатка муздаткычка кое турсак, крем банандын даамдары бири-бирине сиңип, таттуубуз дагы да сонун даамданып калат. Урматтуу достор, урматтуу айымдар, каналыма катталып элек болсоңуз катталып, ой пикирлериңиздерди жана кандай рецепттерди күтөсүздөр комментарий бөлүмүнө жаза кетсеңиздер жана лайк баскычын баса кетсеңиздер кубанычта болобуз. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин.